Сүрөт мектебинин окуучусу Алина 2 жашынан бери өнөрүн аздиктеп келатат. 14 жаштагы өспүрүмдүн эмгектери талантты баалаган адамдарды кайдыгер калтырбайт. Учурда атайын уюштурулган кароо сынакка сүрөт тартып жатат. Тема конкурса, в которой я участвую, называется «Моя мечта». А моя мечта – это стать архитектором. Конкурс менин кыялым деп аталгандыктан сүрөттө өзүмдүн кыялымды камтып жатам. Келечекте архитектор жана дизайнер болгум келет. Андыктан архитектуралык элементти тартуудамын. Дагы бир сүрөтүмдө мөмө жемиш, тамак аш тартылды. Ар бир бала ачка калбай өлкөбүздө токчулук болушун да каалап кыялданам. Келечегин өнөр дүйнөсүнөн издеген өспүрүм бир да күнүн сүрөт тартпай өткөрө албайт. Эмгектеринен ар жыл сайын такшалып келатканын байкоого болот. Кызымдын талантын ошол 2 жашка чыгып калганда эле байкаганбыз. Оюн түшүндүрүп, бизге ошо сүрөт аркылуу оюн түшүндүрчү. Өзү мындай кечирээк сүйлөдү да. Сүрөт менен түшүндүрчү бизге. Ошол сүрөттөрүн карап туруп эле түшүнчүбүз эмне айтып атканын. Бул эми азыр жаштар бошо болсо эле телефон кармап эле ушинтип атышпайбы? Алина болсо телефон кармабайт да, ошо бош бола калса эле жанагы ноут эмес бар, тетрадь бар өзүнүн. Ошого эле сүрөт тартып эле отуруп калат. Кароо сынакка бардык сүрөт мектептеринин окуучулары катышууда. Жалал-Абад шаарында билим алып жаткан 10 жаштагы Каныкейдин да эмгектери каралат. Жаратылышты тартуу жан дүйнөсүнө жакын иш. Мен негизи пейзаж, ушундай чымчыктарды тарткым келет. Бул сүрөттө мен синий, голубой цветтерди аралаштырдым. Анан акырында ак цветинен коштум. Ошондо ушундай яркий цвети чыгып калды. Каныкей кызыбыз 3-класстын башында, сентябрь айынан баштап сүрөткө кызыгып калгандан биз художественный школага бергенбиз. Өзү суранганынан, карантинде отуруп калганынан себебинен азыр үйдө өзү тартат, интернеттен сүрөттөрдөн көрүп, китептерден көрөт. Ошо мектептен сырткары художественный школага баргандан бери не только ошол жакта, андан башка конкурстарга катыша баштады. Сүрөттөн башка пианиного, фортепианога кызыгуусу пайда болуп калды кызыбыздын. Өнөрлүү балдардын арасындагы кароо сынак Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан Бактылуу балалык жумалыгынын алкагында уюштурулууда. Саамалыктын алгачкы күнү поэзия менен жомокко арналып, белгилүү акындар адабий чыгармаларды онлайн окуп беришти. Бул ирет сүрөтчүлүк өнөрү менен көркөм тасмаларга көңүл бурулса, алдыда балдардын музыкага болгон шык жөндөмү менен театр дүйнөсүнө кызыгуусу бааланат. Кароо сынактын жеңүүчүлөрүнө баалуу белектерди тапшыруу күтүлүүдө. Жумалык 1-июнь балдарды коргоо күнүндө жыйынтыкталат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала-Тоо 24.